Сиз билесизби? Дүйнөдө эң кымбат сатылган стейк $5000 турган экен. Бул кандай эттен жасалган десеңиз, анда сиз туура таптыңыз. Ал мраморлуу эттен жасалган. Мраморлуу эт бул жөн гана даам эмес, бул статус, бул миллиондук бизнес. Эмнеге мраморлуу эт мынчалык кымбат? Эмнеге анын эң мыктысын бере турган порода Абердин Ангус дүйнөнү багындырып жатат? Бүгүн биз Кыргызстандагы жаңы мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылабыз. Абердин Ангус бул сапат, киреше жана келечек. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр жана угуучулар. Сиздер менен подкаст на поле жана мен Бактыгүл. Бүгүн биз акыркы 10 жылдыкта Кыргызстанда чоң роль ойной баштаган Абердин Ангус тукуму жөнүндө кеңири айтып беребиз. Бул тукум кантип Кыргызстанга келген, биздин климатка кантип ыңгайланышты, фермерлер кандай кирешек көрүп жатат, дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Келгиле, чогуу сиздер менен бирге иликтейли. Абердин Ангус деген эмне? Абердин Ангус дүйнө жүзүндөгү эң атактуу эт багытындагы породалардын бири. Мраморлуу эт оба бул ал породанын визит карточкасы. Бир ангус буканы союп, таза жарым тонна эт алууга болот. Бул таң калыштуу көрсөткүч эмеспи? Кыргызстанда бул асыл тукум акыркы жылдары зор кызыгуу жаратып, мал чарба тармагында жаңы доорду баштоодо. Абердин Ангус породасынын тарыхчасы. 19-кылым Улуу Британиянын түндүгүндө Шотландиянын катуу климатында селекция жолу менен Ангус породасы пайда болгон. Кара же кочкул күрөң өңү, мүйсүз жана чыдамкай дене түзүлүшү алардын өзгөчөлүгү. Сөөк аз, эт көп. Ангустардын скелети жалпы салмактын болгону 18-20% гана түзөт экен. Порода тез жетилет жана башка тукумдарга салыштырмалуу жеңил туят. Бука баштардын кичинелиги жеңил тууга шарт түзөт. Кыргызстандагы ангустардын тарыхы жана жайылышы. Кыргызстанга Абердин Ангус 2012-2013 жылдары АКШдан алып келинген. Алгачкы демилгечилердин бири айыл чарба ишкери жана мурдагы министр Аскарбек Сапарбекович Жаныбеков болгон. Рейна кент чарбасы биринчи болуп Ангус жергиликтүү климатка ылайыкташтырылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 30дан ашык асыл тукум чарбалары Ангус багууда. Алар бардык облустарда кеңири таркалган. Жана Чүйдөдагы Чабрец асыл тукум өстүрүү компаниясы дагы өстүрөт. Шотландиянын суук шартында калыптанган Ангус Кыргызстандын тоолуу жайыттарына мыкты ыңгайланышкан. Фермерлер -17 суукта деле Ангус сыртта жетиле берет деп айтышат. Жүндүн калыңдыгы жана теринин түзүлүшү суукка чыдамкайлыктын сыры. Тоютка талабы жөнөкөй. Ангустар жергиликтүү чөптөр менен эле тоюп чоңоет. Иммунитет жана багуу өзгөчөлүктөрү. Иммунитети күчтүү, Ангус тукуму көп ооруларга туруштук бере алат. Ветеринарлар жылына 2 жолу эле эмдөө жүргүзүүнү сунушташат. Бул малдын саламаттыгы үчүн негизги талап. Ангустун экономикалык артыкчылыктары. Ангустар тез жетилет, күнүгө 700 000 грамм салмак кошот. 3 жашындагы ангустар салмагы 430-500 килограммды түзөт. Жаңы төрөлгөн музоолордун салмагы 19-28 килограммды түзөт. Сүтү аз, бирок майлуулугу жогору, 5-6% түзөт. Туура багуу менен ангустун эт түшүмдүүлүгү абдан жогору. Экономика жана кирешелүүлүк. Фермерлер үчүн потенциалдуу киреше. 6 айлык торпоктор 80 000 сомго чейин, букалар 200-250 000 сомго чейин сатылат. Союлганда таза эт түшүмдүүлүгү 500 килограмм. 1 килограмм эттин орточо баасы 480 сом. Бул бир буканы 240 000 сомго сатууга мүмкүнчүлүк берет. Мамлекеттик колдоо жана өнүгүү. 2024 жылы Дүйнөлүк банктын колдоосу менен фермерлерге 65 баш ангус тапшырылган. Кошумча 339 баш мал алуу үчүн тендер жарыяланган. Жеңилдетилген кредиттер 5 миллион сомго чейин 3% менен фермерлерге сунушталууда. Жасалма уруктандыруу дагы бир мүмкүнчүлүк. Ангус буканын уруктары мамлекеттик борборлордо
300 сом гана. Экспорттук мүмкүнчүлүктөр 2023 жылы Кыргызстан 4,5 миң тонна уй этин экспорттогон. 2024 жылы 3972 тонна уй эти Россияга сатылып, 15 миллион долларлык киреше түшкөн. Халал жана органикалык этке кызыгуу өсүүдө. Кыргызстандын эти Иран, Россия, келечекте Кытай базарларына чыгуусу күтүлүүдө. Фермерлердин реалдуу тажрыйбасы. Бир фермердин айтуусунда, мурун 5 үй багып тапкан акчамды азыр 2 ангус берип калды деп айтат. Аз чыгым, жогорку киреше. Ангустун чоң артыкчылыгы. Келечекте Кыргызстандын ангус индустриясы жылдан жылга өсөт деп ойлойбуз. Жаңы бордоп семиртүү аянттары, эт комбинаттары курулуп жатат. Идентификация, көзөмөл жана сапатты текшерүү системалары киргизилүүдө. Кыргызстандын мраморлуу эт бренди түзүлө баштады. Абердин Ангус бул кыргыз фермерлеринин колундагы алтын мүмкүнчүлүк. Тоолорубузга көнүп, элибиздин дасторконун толтуруп жатат. Фермерлердин капчыгын толтурууда жана өлкөбүздүн агрардык келечегин түзүүдө. Көңүл бөлүп укканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгер бул маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, анда бизге лайк басып жана каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Бул темада сиздин оюңуз кандай? Абердин Ангус тууралуу пикириңизди комментарийге жазганды унутпаңыз. Ал эми Абердин Ангустан сүт алышабы биздин фермерлер? Жана канча литр сүт берет деген суроо сизде туулса, анда биздин кийинки чыгарылышты сөзсүз түрдө көрүңүз.